тияк отуруп тиммерет тыпырап отурдум да. Себеби мен руханий сайтын ачканда адегенде адайбы сайт катары эле ачканмын. Бирок бизге агартуу эң маанилүү экен. Ошондуктан агартуу айдым деп койгом. Мектептеги мугалимдер менен чогуу иштешип жүрөбүз. Анан агайдын публистика эсселерин дагы жарыялап келатам. Анан 70 жылдык мааракесин өткөрүү форматын көрүп отуруп, биздеги бир окуйду байкадым да. Чыгармачылык интеллигенция деп атпайбызбы? Юбилейлерин өткөрөт. Жапан чарак алып, конверт алып, ошо менен жыйынтыктап кетип барат да, чыгармачылык атчок деле болбойт. Сиздики мына кыргыз лидер таппай отурабыз да. Рухий дөңсөөчү. Айтпаты өлүп алты, Сайжан жигити өлүп алты. Анан агартууда кооп бир рухий дөңсөө таба албай турганыбыздачы. Мына сиздин бүгүнкү өрнөктүн өзү кыргыз коомунда агартууда мугалимдердин беделин көтөрө албай келатабыз. Зоболосун өстүрө албайчы. Сиздин ушул форматтагы өткөнүңүз бул өтө чакан болуп калды да. Ошондой болсо дагы уюштуруучуларга алкыш. Бирок сиздин ушул кандай десек, морики 70 жылдык агартуудагы элгегисти монтип баалап аткандан улам жалаң республиканын 7 аймагынан мугалимдер келиптир. Бир агай сизге таазим. Мындай мугалимдердин зоболосун өстүрө турган мугалимдердин бир бийик деңгээлге өстүрө турган ушундай иш-чаранын өзү, форматтын өзү мотивация мугалимдерибизгечи. Мугалимдерди моюнтуп басынтып койдук, ушундай жалтак мүнөз кылып койдук. Бийликтин колундагы жөн эле күн карамалар болуп калды мугалимдерчи. Биз мугалимдердин зоболосун өстүрөбүз десек, ушундай иш-чараларды сизден кийинки мугалимдердин дагы юбилейлерин ушундай форматта өткөрүү менен биз агартуу жаатында бир топ иш берип, мугалимдердин тумагын көтөрүп, мугалимдерди өстүргөн, аял затын өстүргөн коом болбосок, биз артка кеткенибиз кеткен агай. Siz жақсы өрнөк баштап бердіңіз, ошоға тазым. Сіздерге дәулет жақсы бердіңіз, эсселеріңізді. Рахмат ағай.